Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылган бүгүнкү күндө адамдардын кайдыгерлигинин арты күн санап оорулардын санынын өскөнүнө алып келүүдө. Өлкөдө бул оорудан улам көз жумгандардын куну кур эмес. Ал эми ошо катталган район шаарлары бардык район шаарлардын ичинде катталууда. Ошо калкы көп Усак району, Базар Коргоо, Нокен, ошо Аксы Алабы уже катталып атат. Токтогул райондордон дагы, анан өзүбүздүн Жалал Абад шаарынан. Бул Жалал Абад шаары областын борборго тарап болгондуктан ушу келип кетүүлөр көп болгондуктан байланыштуу дагы көп катталуу десек болот. Ал эми Тоос Тору районун айта турган болсок, ал карантинге жабылган жок. Бүгүнкү күндө ал жакта салыштырмалуу кырдаал район башка район шаарларга салыштырмалуу эпит кырдаал бир топ туруп десек болот. Оорудан сактануунун бир жолу катары эмдөө саналууда. Коомчулукта бул боюнча толук түшүнүк дагы деле жок. Менин оюмча албаш керек. Эми коркобуз да, азыр ишенбейбиз эчтекеге. Сиз кандай деп ойлойсуз? 65-тен жогору албайт деди. Мен 68-ге чыктым. Сиз алдыңызбы? 68-ге алганда албайт деди. 65-тен. Барсаңыз ошентип 68-ге берсе. Жөн мен бирөөлөрдөн уктум. Эми алыш керек деп атат, элдин баары алыш керек дешип атат. Алыш керек. Отуш керек, вакыт тапып алабыз вакцинаны. Жалал Абад облусунда 138 үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда эртең мененки 8ден кечки 8ге чейин эмдөөлөр жүрүүдө. Бул эң оболо элдин кызыкчылыгы жана коопсуздугу үчүн. Бүгүнкү күндө ошо 3,5 миңге жакын жарандар күнүгө жасалуу десек болот. Бардык район шаарларда бүгүнкү күндө активдүү түрдө, массалык түрдө эмдөө жүрүп жатат. Ошого жалпы жарандарыбызды айтып кетер элек. Ошо эмдөөгө активдүү катышып коюңуздарды суранар элек. Эмдөөдөн өтүүдө жалган кептерге ишенүү же жокко чыгаруу ал адамдын таанымынан. Ошондуктан бул маселеде мажбурлоо жок болгону менен жалпы коомчулукта, анын ичинде өзүнүн, жакындарынын ден соолугун, коопсуздугу үчүн эмдөөдөн өтүү шарт. Жумагүл Закирова, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.